Батыров Кадыржан Алымович 1956-жылы туулган, улуту өзбек. Өзбек коомунун жетекчиси болуу менен жогорку кеңештин депутаты болууга да жетишкен. Анын коом жеке ишкер катары дагы таанычу. Жалал Абаддагы Өзбек улуттук маданият борборунун вице-президенти болуп турган учурда 2010-жылы Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козуткан жана башаламандык уюштурган деп айыпталып, бирок ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ал өзү 2016-жылы октябрь айында Азаттык радиосунун өзбек кызматы менен маегинде Кыргызстандан 2010-жылдын 20-майында ошол кездеги убактылуу өкмөттүн сунушу менен сыртка чыгып кеткенин айтып, коомчулукту дүрүп өткөн. Мен 20-май күнү эртеменде шулар менен сухбат кургандан кийин уларды биз ачык tahlifleri şunday bolgandan keyin men çıkıp kettim Jalloatda. Legal çıkıp ketkensiz. Men açık aydın hiç kimge hiç kanaka bir nima desem boladı. Açık aydın menga biror ugroza kelgan yeri yo'q. Men o'z xohishimdan chiqib ketdim. Tushunali, chiqib ketishni aynan kimlar sizga taklif qilgan? Aynan İsmail Isakov, Bakit Alimbekov и Alisher Sabirov. Kimni nomidan? Bu Roza Otunbayeva'nın nomidan. Tamam. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Кадыровдун бул пикирин четке каккан. Кыргызстанда өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилип, изделип, дайынын таптырбай жүргөн Кадыржан Батыров 4-декабрда 62 жаш курагында көз жумду. Ал Украинанын Одесса шаарында жан берген. Бул кабарды Эркин Европа азаттык өзбек кызматына Кадыровдун туугандары кабардын чын экенин тастыкташкан.